Могу жерге могу жерге деген мед жардам деп кошуп жазсамбы дегем, анан өтө быт-чыт болуп кетеби деп мындайлап койдум да. Мед жардам guzdemi.com кош келиңиздер биздин мед жардам сайтына. Мед жардам 03/09/2025 жылы долбоордун алкагында түзүлгөн долбоор мед жардам долбоорунун түзүүнүн башкы негизги идеясы Азамат Токтокунов тарабынан Кыргызстан жарандары Кыргызстанда жана Европа өлкөлөрүндө эмгектенип жаткан медицина кызматкерлеринин оорусу тууралуу кенен консультация алып, кээ бир татаал кырдаалдарда медицина кызматкерлер арасында консалиум түзүп алуу жана тез арада жардам көрсөтө алуу болгон долбоор деп жазыш керек. Болот экен, ошентип койсоң деле. Анан Айжамал жазып бердиби? Айжамал жазып берди. Бул болсо мынтип туруп сүрөт коюп койдук. Могу жерде деген жана башаттыкын көрдүм да. Мен бүт баарын немесин кыдырып, ошолорду изучать этип, анан ошолордун кээ бир жерлерин алып ушинтип атам да. Мындай кылып тур да, сайт бар го. Мындай. Бизден биякына видео коебуз да, жана видеобуз коюлса, жасалса, может, Азамат агайга айтып, анан койсок болобу деп жеп сурап көрөбү. Ошону могу жерге койсокпу деп аткан биягына. Бул биздин жетекчибиз деп дегендей мааниде да. Азамат агай ушул долбоорду алып бараткан Азамат Токтокунов деп. Анан бул эмне үчүн могуларды коюп койдум? Анткени Кыргызстан менен Европанын ортосундагы эме болот да, бул долбоор болот да. Анан бул болсо Германияны да кошуп койдум. Германия деген биринчи орунда турат, анткени Азамат агай өзү Германияда турат да. Анан ошон үчүн Германияны кошуп койдум да. Анан биздин миссиябыз жана максатыбыз дегенге мед жардам сайтынын негизги максаты ар кандай нозологиядагы бейтаптар үчүн ыңгайлуу, жеңил колдоно ала турган жана коопсуздугун камсыз кыла турган медициналык контент чыгаруу. Долбоордун редакциясы далилдүү медицинанын позициясын карманат жана ар бир контенттин мазмунун тактыгын жана коопсуздугун кылдат көзөмөлдөйт деп жазып коюптур. Ушуну коюп койдум. Анан биздин миссия дегенге ар бир тууралуу жана аны дарылоо ыкмалары жөнүндө маалымат, консультация алууга жардам берип жана медициналык чечимдерди кабыл алуудан маалыматтык колдоо көрсөтүү депчи. Бул жерине болсо алдына бөлүмдөр деп турат. То есть бөлүмдөр мисалы азыр биздин миссия жана максатыбызга кирди да, мисалы могу жерде сайттын өзүнө кирели да, сайттын өзүнө киргенде биздин сайт мөкүргө көрүнбөй атат да, жана үстүндөгү эмеси чыкпайчы. Анан мунун ичине киргенде ошол эле ушул баракчадан эле команда кирип кете берет. Ушул эле мына open page деп туруп, ушул жерден эле команда мүчөлөрүнө кирип кетет. Ушул жерден эле жаңылыктарга кирип кетет. Ушундай да, ичине ушинтип эмелерди коюп койдум. Биздин могу жерде көп эле командада көп эле киши бар экен го. Эч ким иштебейт да. Айжамал иштеп атат, Манас байке, сиз башкасын эч кимди көрбөй элем, эч кимди. Жамбулатова иштеп аткан азыр кызым бүгүн кичине жакшы болуп калды дейт, бирок баары бир бар дейт да.
врачтар карап айтат дейт. Жакшы буга бир кичине эметип а так Айжамал же өлү эме да активная. Ооба да кирип атпайт беле. Проблемы так жакшы эле эметип да. Мына калганы иштебей эле бирок кошуп койдум. А буларды мен мояктачы просто иштебегендерди мен байкоочу деп койдум да баарын. Бул эже жардам берем дедим беле. Жардам берем деп жаздым. Анан бүт баарын байкоочу деп эле жазып койдум. Ну они же не работают анан байкоочу деп эле жазып койдум. Туура да. Вот то же самое байкоочу бул өзү эле байкоочу болуп кириптир. Мен ошол жерден суранган кылган то же самое байкоочу деп то же самое байкоочу ошентип эле байкоочу болуп салдым бул байкоочусу керек депчи бияктан азыр сиз мен мына 1 2 үчөөбүз эле 4өөбүз эле иштеп атабыз. Ошентип киргиздим, анан жаңылыктар, анан кайра чыкканда вот бөлүмдөр дегенге ой жардамга чыкканда ал жерден ой кайра кет. Бул жерге киргенде сайтка киргенде сайтта ушундай болуп чыгат. Анан алдына могуну коюп койдум жана башакта бар экен ошого өзүм кирип анан Германиядан Азамат агай бар. Германиядан Азамат агай бар. Түркиядан могу жерде байкоочулардан бирөө бар экен. Кыргызстанда в основном. Анан Россияда бир эже бар болчу да. Ошол эмелерди эле белгилеп коюп анан киргизип койдум да бияка катышуучулардын географиясы депчи. Анан могу жерге да бирдеке коюшубуз керек. Анан биз менен байланышыңыз деген жерге ичине жана эмени Google формадан жасап туруп монтип койдум да типа биз менен байланышыңыз аты жөнүңүздү жазасыз, там электрондук эмейл почтасын жазат, анан мед жардам долбооруна сунушуңуз депчи. Ну сунуштар болсо там жазып отправляют да. Анан YouTube биздин каналды эметип койдум, калганын сурап көрөм го могу жерге Мира жана эмелерди киргизебизби же эмне кылабыз депчи. Анан могу жерге деген башка долбоорлордун жана логотиптерин кошуп жазып койсом деп аткам да. Эми биз менен иштешчү там кийинки Ошо негизи кээ бирлер жана Trello'нун баарын тең ошо кылып аткан жумуштардын баарын тең эле ошо сайтка киргизип салып турго ошо туурабы бул ошентип коюш керек. Агай айтты да, ооба киргизсе болот дейт жана Trello'ны эмелерди, но жанагынтип ичиндеги эмелерди киргизбегиле деп аткан да, бирок көбүн эле азыр эменикине кирип көрөлү да, башатка. Кайсы бирөөнүн сайтын көрдүм, ошол баарын тең эле киргизип салыптыр, иши элечи. Антип киргизбеш керек деп аткан. Анан эми биздин да өзүбүздүн кылган жумуштарыбыз ооба ошо орг баракчада калса болбок. Эмени айтайын деп аткам, жанагы Азамат агай айтып атпады беле эме боюнча. Жана өзүңөрдүн жасап аткандай өзүңөр жумушуңарды мындай тартып туруп визуальначы ошону баарыбыз тартып 4өөбүзбү 5өөбүзбү тартып анан ошону мен азыр бирөөгө сүйлөшүп атам да ошондой мындай кыскача кылып эле тартып жибергиле биз где-то бир 5 мүнөттөй кылып туруп бер жактан музыка коюп анан алдына там эмелерди жазыпчы там сөздөрдү жазып биз ушул процессти бүтүргүчө деп
Мен айтып эле азыр берме да. Сен угулбай калдың го, өз айым Сүйлөшүп. жооп. Мен азыр жумуштан бир аз эме чыгып калды да ошон үчүн. Азыр сүйлөшүп бергиле, азыр мен бир 5Так, вот ушул. Ушунап жасаптыр да. Сайкал эжечи. Анан мен ошондой мууну деген таап, муунусун каяктан алганын. Анан мууну кыла алган жокмун. Муну да азыр издеп көрөм, ушундай сыяктуу кылып. Анан муундай кылып жасаптыр да. Мына башка бетти бассаң, башка бет, биз жөнүндө бассаң, биз жөнүндө кирет экен. Бөлүмдөргө кирсең, бөлүмдөргө там байланыш десең, байланышка кирет экен да, сону кылып жасаптыр. Ну, я не смогу, наверное, вот так. Ну, окшоштурбай эле коелу да, өзүбүз кандай кылсак ошондой кое берели. Дальше. Кандай жумуштарыңар бар? Кандай дейсиз? Башаттын ссылкасын ачтым да, ошону кандай кылып кылды десеңчи. Башаттын? Сайкалчы кайсыны кылды деп көргөзсүң? Сайкалчы мына могуларды кылыптыр. Мына башат көздөн точка.com деп турат, жана жасап атканда ушуну намондап жасаптыр. Эти башкы бет, биз жөнүндө деген ссылкалар сенде деле бар да ошондой, Жок, мындай жок. Нет, анын ичине койдум да мен. Ичине койдум, чтоб мынтип окшоштурбаш үчүн. Муну өзүм эле эметкем, тапкам анычы. Мына ичине койдум да, мына биз деген бөлүмгө киргенде бул жерден кайра ошол жака кирип кетет да, мына командалар мүчөсүнө кирет, кайра эле там жаңылыктарга кирип кетсе болот. Бөлүмдөрдү кичине көбөйтүш керек. жазган бетте жүрүп, Ошону билбей койдум. Ошону изилдеп коюш керек. Жок, мен мына чыгып калды. Жана чыкпай атпайбы? Вот ушундай кылып жасалды. Нет, муну деген могу жерди басканда жактан чыкпай атат да. Могу жерден чыкпай атат да, көрүнбөй атат жана үстүндөгү обложкалар мындай болуп. Почему, не знаю, но еще посмотрим. Кандай болуш керек.
Мен өчүрүп салат окшойбу. Логотип тандалдыбы болду Мырзайым? Иә, Логотип тандалдыбы болду? логотип тандалып элек. Анан деген эмнени кошкондор эле дагы. Логотип биздики тандалып элек да эчтеке. Мен просто эле коюп койдум. Логотипти жанагы дизайн деген эме бар экен го, Тике огул байта. Мырзайым, мени угуп атасыңбы? Ал сиздики огул Логотип. байтат да. Жакшы угуп атабы? Айтсаңыз, Логотип. эми көрсөң. Логотипти дейм, дизайн жана группа бар экен го, күздемидечи бизде Discordдогу. Ошол жердегилерге айтса варианттарын кылып берет экен го. Жана Арчабек дагы бир эки кыз бар экен, ошолор дизайн боюнча жакшы экен да. Ушул жака мен 2-3 күн мурун берсем, логотип жасап десем, вариант вообще келген жок го, келбей жатат. Бергенсиңерби? Мен башка кызда бармын да ошо проектке логотип керек деп жиберсем, бир эле вариант келген эчтеке. Ошода логотиптичи аны деген агай андай деле эме деген жок. Аны ким койгула, аны шашпай кайда бул сайттын жасап уже эмете баштагандан кийин өзүбүз эле тандап алабыз деди да жасапчы. Аны деген ким Манас байке айтып аткан вроде. Мен тарттырып келем деп. Манас байке эме сүйлөшө аласызбы? Же возможность жок. Жакшы эле угат бекен, кандайсыздар? Угат экен. Айта бериңиз эми. Эмнелер кылдыңыз, жетиштиңизби деп эле. Толук элекмин бирок. Азыр презентация бүтүп эле калган, бир аз жумуш калды эле. Анан текст боюнча жарымдан көп өтөт койгон, то есть жазып койгон. Бүтөт. Ошонучу эртерээк бүтүрүп берсеңиз, мен жанагы артында водяной знак чыгып атпады беле? Ошону деген, короче, бир команда жасаган болчу да, көргөм. Анан ошону таптым, ошо байкени. Анан ошо байкеге жазсам, макул деди да, азыр кылып берип атат ал. Мен азыр 1-2 саат. Анан ошол кылып берсе, анан ошону эме кылабыз да. Эмне эле? Кылып берсе, ошону озвучка кылабыз да. Телеграм. Хорошо. Эгер ал видеону жазса, башынан көрүп чыгыш керек да, может, мен жазган текст туура келбей калышы мүмкүн. Эмнеге? Видео кандай жасайт, айырмаланып калышы мүмкүн деп дейм да. Азыр бул видеого салыштырганда бирдей эле болот. Туралайбыз. Предварительно жазып көрөйүн анда. Жаза бериңиз. Кандай болсо, бирок көркөмдөп, мындай жакшы кылып жаза бериңиз. Анан чогуу оңдойбуз да. Мындай эмени коюп алып, ошол видеону коюп алып, анан ошону окуп көрүпчү, болот бекен, болбойт бекен. Анан бирөөгө сүйлөтүп же сиз өзүңүз деле ошону
Этот озвучка кылсаңыз вообще классно болот да. Менин үнүм просто не очень, да, честно. Менде деле не очень. Ал жагын эме кылабыз. Попробовать этип көрөбүз, сен не обещаю. Бирөөгө мен айтып көрөм. Окуп берип койчу, пожалуйста деп. Көркөмдү сүйлөт да, жана Азамат дегенди таанысыздар, Азамат Жаманкулов. Ошого айтып көрөм. Мен окуп берип койгулачы, пожалуйста, озвучка кылып, там 4-5 мүнөттүк эле депчи. Ошол. Анан аны деген мына мондай кылабыз да, могул жерине коебуз аны. Ошол видеону. Бул болуп бияка турат, Азамат сайттын ичине киргенде эле уже көрүшөт да, биринчи жагын эле. Ну, типа это эме да, кирип келгенде эле, то есть сайтта кирип келгенде эле могул жерде негизи жана башкы бет эмне дегенди жасашыбыз керек болчу, жасашыбыз керек да. Мен постепенно жасайт жана башкы бет биз жөнүндө деген мындай нал бар эле. Аны пока үйрөнө элекмин да, анан андан кийин ушундай эме кетет. Муну деген может ичине киргизебиз жана биз жөнүндөнүн ичинечи. Азыр пока ознакомительный эле да. Анан муну деген эмне үчүн койдум, анткени биз деген Европа менен анан Германия мындай кылдым да. Эмне үчүн Европаны койдум дегенибиз, биякта деген мына Кыргызстанда жана Европа өлкөлөрүндө эмгектенип жаткан медицина кызматкерлеринин там оорусу тууралуу там кандай могу жерден транслейт кылып коюптур азыр окуп эмгектенип жаткан медицина кызматкерлеринин да кызматкерлеринин оорусу тууралуу кенен консультация алуу депчи. Анан В смысле биз деген азыр текст деп өтүрсөңүз, оорусу деген кемескелик кандай болот? Кызматкерлеринин ооба, оорусу тууралуу деп. Кызматкерлеринин бул деген ошо мен да ошентип окуп калып кайра эметпем. Анан ошолор менен иштешет дегендей да мааниде. Бул Германияны эмнеге кошуп койдум, анткени Азамат Токтокунович өзү эмедик да. Токтокунович Азамат ага эмен эле Германиядан да, Германияда еще Германиядагы там может көбүнчө врачтар ошол жактан может если сайт жасасак ошолор көбүнчө жардам береби деген ойда, анан ошон үчүн кошуп койдум. Анан бул жерде болсо биздин миссиябыз жана максатыбыз команда мүчөлөрү жаңылыктар мунун ичине киргенде биздин максатыбыз анан биздин миссиябыз жазылат. Бул жерден болсо ошол ичинен эле можем там команда мүчөлөрүнө өтүп кетип, анан бул жерден эле жаңылыктарга өтүп кетсек болот. Ушул жерге да кошобуз да, жаңылыктарга дагы мисалы ким Мунара эже деген азыр медицина тармагында иштейт да. Анан Мунара эже мисалы азыр ушул мисалы статистика боюнча либо эмне болгон ошондой боюнча бир эмелерди маалыматтарды жазып берсе деле мы можем жаңылыктарга либо статьи деп туруп могу жерге дагы бир эме ачабыз. Ошол ичине киргизсек болот да, статьи деп турупчу. Типа оорулар боюнча там статьяларды, там даяр эле статьяларды кыргызчалап которуп ушул жерге жазсак болот да. Ооба. Ушул жака эле мисалы оорулар жөнүндө там или эмне жазсак болот, ошол сыяктуу бир эмелерди жазып, статьялардычы. Важный да, там жакшы мындай источниктерди таап, информационный источниктерди ошол жерден орусчабы, англисчеби ошолорду алып туруп, анан такталган жерден алыш керек да, бирок такталган ушундай жакшы жерден алып туруп, ошону кыргызчалап ушунун ичине киргизсек болот. Биз статьялар депчи. Анан бул жерге бизден деген Кыргызстандан да в основном биздечи. Анан Россиядан бар экен байкоочулардан, Турциядан бар экен бирөө. Анан Германияны эмнеге кошуп койдум, анткени
Азамат агай ошо Германиядан да, анан Германияны да кошуп койдум. А бул жерге болсо биз менен байланышыңыз дегенге бул жерге кирет дагы, бияка Google форманы эле кошуп койдум да. Аты жөнүн жазат, электрондук email почтасын жазат, анан мед жардам долбооруна сунушуңуз депчи. Сунушун бияка жазып коет да. Сунушту не Анан обязательно бул жерге жазып туруп отправлять. Ну, сунуш или там башка өзүнүн бирдекелерин жазат да, ушундай биз мондай кылабыз, мынтебиз депчи. Бул жерде оңдосок болот дагы. Мен просто көргөзгөнгө эле жасадым. Если сунушуңар болсо, бул жерди башкача кылалы десек, айтып коет да сразу. Я мен айтайын дегеним, эркек иште сунуш болбой калат, анан могу обязательный значок турбайбы? Сунуш жок болуп калса, форманы жибере албай калат деген ойду айткан болчу. Азыр изменит Не кылсаңыз, обязательно деппи? калгандары обязательно кете берсин, ал сунушуңуз деген жерде. Жок, андачы муну деген мындай кылсак болот да, могу жерге мед жардам долбооруна сунушуңуз же деп турупчу. Там мындай сунушуңуз же оюңуз деп жазып койсок. Азыр мен өзүмдүкү менен жасап коюп болчумун да азыр. Берки листтен ачып эле эме коюпсаңыз, ушул жерден исправить этсеңиз болот. Мына могу жерден азыр сунушуңуз дебей, могу обязательный дегенди өчүрүп салайын анда. Сунушуңуз же оюңуз дейинби? Долбоору жөнүндө оюңуз деп коюн анда. Же кандай жазсак болот жөнүндө оюңуз? Долбоор, мед жардам долбоору жөнүндө оюңуз жана сунушуңуз жаза кеттиңиз. Сунушуңуз болот. Оюңуз жана сунуштарыңыздар. Сунуштарыңыз. Дары кереги жок, сунушуңуз. Кишиге караган оюңуз жана сунушуңузду жаза кетсеңиз болот деппи? Сунушуңуз деп эле койсок болот го. Сунушуңуз деп коюңуз. Жөнүндө оюңуз жана сунушуңуз. Всё, тогда. Бияктан сохранить. Болду, сохранить болуп калат. Вот всё. Кеттиңиз. Ой, кеттиңиз болуп калдыбы? Ушул жерине ручканы баса койсоңуз оң жакта. Всё, ачылды. Кетти. Сунушуңуз. Всё, ушинтип койдум. Анан бул жерде YouTube'да биздин канал. Дагы бирдекелерди кошуш керек бул жерден. Кичине көркөмдөп, жакшыраакчы. Сиз жанагы озвучка кылып ушул жерге койсок вообще шикарно болот. Азыр видеону жибердим дейт да. Сизге жиберип көрөйүн да ошону. Эмеге жиберип туруп азыр көрөлү да кандай болуп туруп.
Лучше, да? Şu anda эмесин сөзүн туура кылып нетишибиз керек да. Айтыпчы. Мисалы убакыт тандаганда эме болуп калат. Бул жерде болсо долбоорду үзгүлтүккө учуратуу болуп калат депчи. Ошол долбоорду үзгүлтүккө учурбатыш үчүн анан сүйлөшүүлөрдү кийинки калтырбаш үчүн ошол типа веб-сайт анан COVID-19 болуп аткандыгы үчүн дегендей ушундай бир. Себептери. Адис менен консультация меджардамды тандап атат. Анан элдин баары типа меджардамды тандагандай болуп калды. Если бизди тандасаңар, типа бизде болсо эмени эмеле клиниканы тандап берет, анан документациясын нормально кылып берет, бүтүрүп берет өзү депчи. Анан дагы эмне бар эле? Ошол эмени заброн кылып коет, анан эмесин дагы, да. И этот машинасын, то есть транспортный эме жагында чечип берет деп, анан бизде болсо ушундай эмелер бар депчи мында. Ушул жерде да бар болчу да, эмеде. Бизде консультация, диагностика, дагы эмне бар эле, дарылоо, анан дагы бирөө бар болчу. Ошондой деп. Дарылоо, анан реабилитация. Дүйнөлүк деңгээлдеги жардам. Бул типа уже тапты клиниканычы, то есть ошол онлайн веб-сайт тапты, анан сүйлөшүп, консультация алып, там баарын алып, и өзүнүн эмесин эметти дегендейчи, типа меджардамды тандасаңар, если ошо URL менен кирипсеңиздер болот дегендей мааниде да. Всё, ошол эле. Дейликени? Иә. Бирдей элекенде мүмкүн жана. Ну, бирдей дегенде артындагы эмеси жок да, водяной знагы жок. Ошол эле о. Ошол 1 мүнөт калды. Сиз бүтүрөсүз да? Ооба. Же кайра ачайынбы азыр? Ол мен биякта видео бар, мен ошол. Мунара же жана статьяларды жазып бере албайсызбы сиз? Медицинский жаңылыктарды атасың да, медициналык.
медициналык жана бар го, там статья эмелерди ошентип жазсакпы дегем да. Статьялар анан Мен жаңылыктар да, ачайынчан да эми. бир Жаңылыктар анан